Оштогу бириккен техникалык автоунаа мектебинин сабактары атайын практика менен айыкка алыштырылып өткөрүлөт. Аталган авто мектепке тапшырып айдоочулук күбөлүккө ээ боломун дегендердин ар бири сөзсүз түрдө автоунаа айдоону өздөштүрүү менен аны оңдоону да үйрөнүшөт. Ал эми жеткиликтүү түрдө билимге ээ болууну сөзсүз өздөштүрүшөт. Ош шаарынын тургуну Айгүл Тагайева 53 жашында айдоочулук күбөлүк алууну чечти. Буга чейин жумуш менен алектенип келип, эми авто мектепке барып окуганы убакыт тапты. Мен азыр машинеге түшкөндө, маршруткага түшкөндө, шаарга түшүп атканда, жолду автоунаада кетип атканда ошо айдоочулардын кандай ташкарып баратканына көңүл коюп атам да, себеби мен бул мезгилге чейин билбедим эле. Ушуга эми силер машина айдаганга укугуңарды бересиздер. Сырды билесиңер алып, профессионал. Айдоочулук күбөлүк алуу үчүн авто мектептерде өтүлгөн сабактарда жол кыймылынын эрежелерин, айдоочунун жүргүнчүнүн милдеттерин ар бир курсант өздөштүрүүсү зарыл болот. Азыр көпчүлүк айдоочулук күбөлүктү окубастан эле алса болот дешет. Бирок Союз убагынан бери жетишерлик окуу базасына ээ болгон бириккен техникалык мектебинде билим алууга катуу талаптар коюлат. Окууну бүткөндөн биз ушул группаны окуусу бүткөндөн биз кайрадан экзамен алабыз, внутренний экзамен алабыз. Эгерде внутренний экзаменден бизден өтүп кетсе, биз күбөлүк бергенге беребиз. Өтпөй калса биз кайрадан ошо 15 күн, 20 күн кайрадан окуп, кайрадан булар даярдап, кайрадан экзаменге киргизгенден кийин гана алар бизге айга уруксат беребиз. Азыр авто мектептерде 17 жаштан тарта 75 жашка чейинкилер келип окушат. Бириккен техникалык мектепте эле окуп жаткандардын саны 400гө жетет. Ош шаарынын өзүндө 6 бөлүмү бар. Ар бир категорияларга ылайык 2,5 айдан 3,5 айга чейин келип билим алышат. Ошо 3,5 ай же 2,5 ай окудурган болсо, ошо окуу мезгилинде группа знактарды жаттагандан кийин, группа знактарды бүтүрүп болгондон кийин, программаны жеткирип алгандан кийин, ошол программада анан график вождения жазылат. График вождениеге түздөн түз биздин жетекчилерибиз, ошол замначальниктарыбыз, завуштарыбыз ошолор менен биргеликте график коюлат. Графигинде упражнениябызды көрсөтүп отурган биринчи темасынан баштап туруп, ошо 7-нчи упражнениясыга чейин сөзсүз автодромдо вождениеге чыгат. Анан ошол 7 жолу вождениеге чыккандан кийин курсантыбыз жолго чыгардырган болсо, ошуна дагы схемамыз бар. 2 жылдан бери айдоочу болом деген жарандар күбөлүк алуу үчүн биометрикалык идентификация аркылуу онлайн режимде экзамен тапшыруусу керек. Бул системанын негизги максаты курсанттардын билим деңгээлин көрсөтүп, сапаттуу билим берүүнү жолго коюу болуп эсептелет. Теориялык экзаменге киришет. Теориялык экзамен азыр автоматташтырылган жаңы принциптерде иш жүргүзүп атабыз. Ал жерде деген жаңы компьютерлик техникалар бар. Ошол техникаларда 20 суроо киргизилген. Ал суроолор 25 мүнөт убакыт берилет ар бир курсанттарга. Анан киргенде жана компьютердин үстүндө камералар турат. Ал камерада ар бир кишинин өзүнүн пин, өзүнүн жеке номери боюнча тааныйт. Эгерде бирөөнүн ордуна башка бирөө кирсе, бул сиз эмессиз деп ал кишиге компьютер ачпайт программада. Курсанттар экзаменде 20 суроого 25 мүнөттүн ичинде жооп бериши керек. 18 суроого туура жооп берсе, документ алууга укуктуу болот. Каттуу сыноо бөлүмүнөн билдиришкендей, айдоочулук күбөлүккө ээ болом дегендер алгач татыктуу билим берүүнү алдыңкы планга койгон жана техникалык базасы чыңдалган авто мектептен билим алганы жакшы. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.